Борбор калаада көп кабаттуу үйлөрдү курган компаниялар арбын. Бирок алар турак жайды гана салып, анын айланасындагы инфратүзүм маселесин мамлекет гана чечип келген. Бишкекте мындан ары андай болбойт. Үйдү салып, ага жакын жердеги жол, тротуар, ирригация тутумун, жарыктандырууну жөнгө салууну курулуш компаниялары колго алат. Мэриянын бул талабы аткарыла баштады. Асфальт жасай турган, жол жасай турган компаниянын өздөрү тапты. Биз ошого организовать этип бердик. Себеби бизден ушул жерде жашагандар бизге кайрылып атат. Мына биз ушундай үйдө жашайбыз, биздин жолубуз жок деп атат. А бизде бюджеттө акчадагы ченемдүү, ограниченный. Биздин баардык строительный компаниялар, Бишкек шаарында куруп аткан курулушчулар ушуну колдош керек. Мен ойлойм, бул биринчи башталышы. Мындан кийин ушундай механизм көтөбүз. Биз уруксат кагазын бергенде, курулушчулар үй курганда, жолун, освещениясин, ирригациясын, поливин тоже проекттерин даярдап беребиз, ошого макулдашабыз. Мэриянын демилгесин алгачкылардан болуп колдогон ишканалар шаардын түштүк тарабындагы Куттубаев көчөсүндө үйлөрдү куруп жатышат. Жакын жерде иш алып барган компаниялар биригип каражат топтогон. 720 метр тилке үчүн 39 миллион сом сарпталат экен. 4 миллиона это только наша компания. Биз жолду, тротуар, ирригация тутумун жана жарыктандыруу жагына каражат бөлүп жатабыз. 10дон ашык ишкана ушул жолду курабыз. Жеке биздин ишкана 4 миллион сом котордук. Көк түтүн Бишкектеги негизги көйгөйлөрдүн бири. Көмүрдөн көгүл-туротко өтүү андан арылуунун негизги жолу катары каралып келатат. Кала башчысы газ жеткирилген мектептерди да көрсөттү. Көмүр жагылган мурдагы от казандары эскирип да калган. Мунун артыкчылыгы, мисалы көмүр жакканда погоданын шартына кайсы убакта кичирейтип чоңойтуш деген жок, а мында болсо эшикте жылуу болсо бул жерден кичирейтип койсо болот. Горелкалардын баары Италияныкы, котел өзү Турцияныкы. Канча мектеп болгон? 22 общий. Бүттү, башка коюлбайт болду. 22 котельный көмүр менен болчу, ошо көмүрдүн баарын мындан 4 конушта, Мурасордо, Алсордо жактардагыларга электрокотелдорду койдук, калганынын баарына газдыкын койдук. Жөө адамдар басуучу жолдорду оңдоо жана жаңысын салуу жумуштарына да артыкчылык берилип жатат. Шаар бийлиги бул багыттагы көрсөткүч быйыл рекордтук экенин билдирүүдө. Жылдын соңуна чейин 43 көчөнүн 85 чакырымында иш аткарылат. Мен бул тротуар маселесин суук түшкөнчө ушундай тапшырма коюлган, договорлорубузда ошондой буйруса бүтүрөбүз. Биз былтыркыдан сабак алышыбыз керек. Былтыр Советский көчөсүндө башталып, кыштай бүтпөй, биздин шаардыктарга неудобство болгон, ошону учитывать этип атабыз, биз дагы аракет кылып атабыз. Негизи график боюнча ушул айдын аягына чейин ошо тротуарлар бүтөбүз деген бизде договорлор бар. Строительдерге bir 5 күн, 1 жума, 10 күн запас бергенбиз, биз ошону учитывать эткенбиз. Буйруса октябрдын 10-на чейин тротуарлардын баарын бүтүрөбүз. Жаңы коомдук транспорттар менен бирге жаңы аялдамалар пайда болот. Аларды пайдаланууга алган ишкерлер жарымын коммерциялык максатта колдонсо, бир бөлүгү ыңгайлуу аялдамага айланат. Шаар тургундары коомдук транспортты күтүп жаткан учурда ал жерден сыналгы көрүп, Wi-Fi колдоно алат, желдеткич да орнотулат. Бир остановканын баасы болжол менен 12 000 доллардын тегерегин түзүп атат. Мунун баары бюджеттен акча бөлүнгөн жок. Бул биздин ошол эле турган арендаторлордун эсебинен жасалып атат. Жана ошо арендаторлор өздөрүнүн акчасын алып келип, ушул биздин шаарыбыздын инфраструктурасын өнүгүүсүндө мындайча айтканда чоң салымын кошуп аткан учуру. Бул жөн эле темирди алып келип тургузуп коймой эмес, бул жакшыраак материалдарды алып келип тургузуп, жана ошондой эле стеклосу, аликабонду, темири, ошондой эле ичинде болгон оборудованиясы, вплоть до того, что урналардан бери алып келип өздөрү коюшат. Аялдаманы көркүнө келтирип, анын жанында иш алып баруу үчүн ишкерлерден 11 кайрылуу түшкөн. Мындан сырткары шаар бийлиги 25 аялдаманы толугу менен өзгөртөт. Калыгул Асанбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.